Жаңбыр tuttu hiç kaçırmay bizge yatı duruşar goru jor harogo göz açırmay ben ardımdan şamar soğuk güngür gürüyor yağmur taktı oşon günler kayda gitti. Жылыда Казактын «Жаңғыр төктү» чыгармасын кимдер гана аткарган эмес. Бул керемет чыгарманы жакында эле Япон улутунун өкүлү Накатани мырза дагы өз мотивине салып керемет аскарган экен. Бүгүн ушул мырза менен жолугабыз. Кутмандуу таңыңыз менен Накатани Масайоши. Накатани Масайоши Япониянын жараны. Кыргызстанда жашап, иштеп жаткандыгына 10 жылдын жүзү болду. Кыргыздардын тилин таап, алар менен бир толкунда болуу үчүн маданият аркылуу тагыраагы ыр менен байланышууну туура тандаган. Алгач эле кыргыз тилинде ыр жаттап, аны аткарууга аракеттенди. Yes, actually, I like Kyrgyz. Дыйкандар менен иштегенден кийин баягы алар менен мамиле ишеним куруш керек эле кызматташуунун астында. Ошондуктан дыйкандар менен семинар өткөзгөндө семинар бүткөндөн кийин ырдашып, ыркесе катары ушундай бир баарлашуу болуп, анын аркасынан адам бири-биринин маданиятын билсе жакыныраак болуп калат экен. Ошондуктан мен ошол кыргыз ырларын ырдаганга да кызыгып кеттим. Аны кантип үйрөндүм? YouTube'дан карап, анан өзүмө жан дүйнөмө жаккан ырларды үйрөнүп, ошонун аркасы менен ырдап калдым дейт. Listen to my song and famous. Накатани мырза Чүй районундагы айылдардын тургундары менен айыл чарба багытында бир нече долбоорлорду ишке ашырышты. Дыйкандардын түшүмүн көбөйтүүдө, аларды сактоодо жана өнүктүрүүдө салымы чоң. Айрыкча сүттү өндүрүүдө жана аны кайра иштетүүдө бир топ иштерди алып барды. Кыргызстандын бийлиги тарабынан кылган эмгеги үчүн атайын Кемеңгер деген сыйлыкка татыган. Анан бул киши Кыргызстанга келгенде могу сүрөттөгүдөй болуп фермерлерге өзүнүн үйрөтө турган үйрөтүп бүткөндөн кийин бир түшүнүккө келип, бир жетишкендик болгондон кийин анан кыргыз дыйкандары менен буларды даярдап, анан ошол иши бүткөндөн кийин эй о деп баары кыйкырышчу экен да. Албетте азыркы заманда бул согушту бүттү дегенди билдирбейт. Бул Кыргызстан үчүн биригип өнүгүүгө жол баштадык дегенди билдирчү экен да. Ошо себептен ушундай бир жакшы мындай салтты калып калыптыр да. Дүйнө өлкөлөрүндө көптөгөн долбоорлорду алып барган Накатани мырза Кыргызстандын табигаты, эли жана маданиятына суктанып, кубанып, узак убакыттан бери арбалып калганын жашырган жок. Эми Жаңгыр төктүдөн бөлөк Кыргыздын дагы башка залкар оончулардын чыгармаларын аткарууну кыялданууда.